Саламатсыңарбы балдар, силер менен бөлчөктөр боюнча жаңы теманы карайбыз. Бөлчөктөрдү кыскартуу. Бөлчөктөрдү кыскартуу темасына жакшылап киришерден мурун сандардын бөлүнүүчүлүк касиеттери темасын дагы бир сыйра бышыктап кайталап алышыңар керек. Бөлчөктөрдү кыскартууда мындай алымы да бөлүмү да бир санга бөлсөк, бөлүнсө бөлүп койгонубуз жакшы болот да. Мисалы үчүн карасаңар, 0 менен 0 дайыма кыскартса болот экен. Демек экөөнү чийип салса кыскарып калат да. Демек 2ден 1ге барабар болот экен. Демек 10дон жок 20дан 10. Мисалы үчүн бул бөлчөк 20дан 10 да. 20дан 10. 20дан 10 менен демек 2ден 1 экөө эмне болуп калат экен? Барабар болуп калат экен. Көрдүңөрбү? Кыскаргандан кийин 2ден 1 болуп калды. Ошондо ортодо бул колонка, бул А колонка, бул Б колонка деп салып коет, анан салыштырыш керек болот. Мисалы үчүн 9дан 3кө кийинкиси. Ошондо карайбыз. 3 канчага бөлүнөт? 3кө бөлүнөт. 9 3кө бөлүнөт. Анда экөө тең бөлүнүп атса, бөлүп салганыбыз жакшы да. 3'tү 3кө бөлсөк 1 болот. 9'du 3кө бөлсөк 3 болот. Демек 3'төн 1 чыгат экен, көрдүңөрбү? Кийинки тапшырмаларды аткаралы. Мисалы үчүн 35'тен 30 дейт. Муну кантип кыскартабыз? Биз сандардын бөлүнүүчүлүк касиеттери боюнча билебиз. Аягы 0 менен 5ке бүтсө дайыма 5ке бөлүнөт деп. Демек 30 жана 35 экөө тең 5ке бөлүнөт. 30'ду 5ке бөлсөк 6 болот. 35'ти 5ке бөлсөк 7 болот. Демек 7ден 6 болуп калат экен. Кийинкиси 16, 14 экөө тең 4кө бөлүнөт. 16'ны 4кө бөлсөк 4 болот. 64 4кө бөлсөк 16 болот. Бул дагы 4кө бөлүнөт. 4'тү 4кө бөлсөк 1. Анан 16'ны 4кө бөлсөк 4 болот. Демек 4'төн 1 болуп калат экен. Карай турган болсок, кийинки тапшырма 27 9. 27 9га бөлүнөрүн билебиз, 9'у деле 9га бөлүнөт. 9'ду 9га бөлсөк 1 болот. 27'ни 9га бөлсөк 3 болот. Демек, көрүңөр, кыскартканда алымын да бөлүмүн да бир эле санга кыскартабыз. Кээ бир учурларда окуучуларга келип алат да, мисалы. Алымын 3кө, анан бөлүмүн 9га кыскартып бөлүп салыпчы. Экөөнү 2 санга бөлүп салсаңар болбойт. Экөөнү бир эле санга бөлүш керек. Муну да 9га, муну да 9га. Мисалы үчүн 25 125 экөө тең 5ке бөлүнөрү көрүнүп эле турат. Мына акыркы сандар 5, 125 25 деген сандарды эстеп калгыла, бул көп колдонулат. 125 25ке бөлүнөт. 25 25ке деле бөлүнөт. Ошондо 25'ти 25ке бөлсөк 1, 125'ти 25ке бөлсөк 4 болот. Бул экөө тең 7ге бөлүнөт. Мисалы үчүн 49'ту 7ге бөлсөк 7, 343'ту 7ге бөлсөк 49 болот. Так, 7, 49, анан кайра эле көрүп бул 7ге, бул деле 7ге бөлүнөт. 7'ни 7ге бөлсөк 1, 49'ду 7ге бөлсөк 7 болот. 7ден 1 болот экен, көрдүңөрбү? Ушинтип кыскартабыз. Андан кийинки 72 8. 8 8ге бөлүнөт. 72 да 8ге бөлүнөт. 8'ди 8ге бөлсөк 1, 72'ни 8ге бөлсөк 9 болот. 9'дан 1. Булар 81'ге бөлүнөт. 81'ди 81'ге бөлсөк 1 болот. Муну да 81'ге бөлсөк 9 болот. 9'дан 1 болот экен. Так, кийинкилерди карайлы. 5 менен 95 сандарды дагы балдар эстеп калгыла, булар дагы көп колдонулат. 95 5ке бөлүнөт, билебиз, акыркы саны 5 менен 5'ти 5ке бөлсөк 1, 95'ти 5ке бөлсөк 19 болот. Анан бул жерде дагы кайра эле турат. 19'ду 19га бөлсөк 1 болот. 19'ду 95'ти 19га бөлсөк 5 болот экен. Мына кыскартуу деген ушу, балдар. Жакшылап мен көргөзгөн эсептерди кайра бир сыйра кыскарткыла, башкаларга көргөзгүлө. Анан сандардын бөлүнүүчүлүк касиеттери деген теманы аябай жакшылап кайталагыла. Бул бөлчөктөрдү кыскартууга силерге аябай жардамга келе турган нерсе. Анан кийинки сабактарда биз бөлчөктөрдү алымдары бирдей болгон бөлчөктөрдү кошуу жана кемитүү деген темага киришет экенбиз.
Бул темаларда дагы ушу бөлчөк аралаш бөлчөккө айландыруу, буруш бөлчөккө айландыруу, анан кыскартуу деген техникалардын баардыгын эми бул жерлерге да колдоно баштайбыз да. Ошондуктан буга чейинки темаларды жакшылап өздөштүргүлө.